Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу теле көрүүчүлөр, кайрадан мен сиздердин алдыңарда биздин ашканабызда кайрадан таттуу тамактарды көрсөтмөкпүз. Бүгүн биздин мейманыбызда өзүңүздөргө белгилүү, көпчүлүктөрдүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Кыргыз Республикабыздын маданиятына эмгек сиңирген ырчы артист Айбек Касымов. Азыр Айбек Касымовду күтүп жатам. Мына келет деп. Анда эмес Айбек келет болуш керек. Карап коелучу. Айбек! Саламатсыңбы? Жаңы эле сени тааныштырып аткам, Айбек. Кандайсың? Жакшы. Бизге ашканабызга куш келип аптырсыз. Келиңиз, төргөтүңүз. Анда эмесе биздин теле көрүүчүлөр менен бир ысык саламдашып алыңыз. Сиздин аты жөнүңүздү айтып, элди даярдап койдум. Анда эмесе сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биздин жайыл дасторконго куш келипсиздер деп учурашып алалы. Анан Кудай буйрса сиздерге менин өзүм баягы кухняда кандай экенимди сиздерге көрсөтүп беребиз азыр Кудай буйрса. Кудай мага жардам берет. Айбекти мен бүгүн мейманга келип кет деп чакырдым эле. Чакырсам Айбек айтат, мен дегиле тамак жасаганды билбейм дейт. Келинчегим жасайт дейт. Көбүнчө мен ырда десеңер эле ырдап берем дейт. Ага да макул дедик. Биз сизди анчалык эле тамак жасасын эмес, бизге үнүңүздү угузуп, биздин ашканабызга өзүңүздүн дагы кандай жакшы көргөн тамагыңызды жасап, бир аз болсо дагы көрсөтүп берсин деп, элдин кызыгып жаткан темасын канагаттандырып койсун деп сизди чакырып турган кезибиз. Рахмат. Анда Айбек бизге курдак жасайм дейт. Себеби? Эми эркек кишиге тиешелүү деп ойлойм, себеби бул курдак баарына эле жагат болуш керек. Эркек кишилерге эмес, аял кишилерге деле жагат болуш керек деп ойлойм. Анан эң негизгиси менин колумдан келе турган тамак ушул курдак экен. Ошон үчүн себеби оңой. Оңой. Анан мен ушу бала кезде деле ушул этке көрөп жакын болчумун. Эми азыр деле жакынмын. Мен окуп жүргөндө үйдө эч ким жокто мындай зымын ала коюп, анан эттерди кесип туруп, газга шашлык кылып бышырып дегенди жакшы көрчүмүн. Ошентип бышырып жей калчу элем. Эми азыр Кудай буйрса курдак куруп беребиз. Мына ошентип Айбек чоңоюп, үйлүү жайлуу болуп, анан курдак жасаганды үйрөнүп, анан сиздер менен бөлүшөм деп турат. Анда эмне алдык? Баштадыкпы? Анда баштадык. Этти турайлы. Биринчи эми этти турайлы. Мен бир бычак алып алайын, сизге жардам берейин, Айбек. Эми аябай чоң кылып турабай, кичине-кичинеден кылып турайлы. Себебин чоң кылып тураганда Көптө бышат. Көптө бышат. Сиз баягы жумушка шашып жүргөн адамсыз да, бат-баттан тез-тезден тамакты жеп, курсакты топ-топ тойгузуп алып, анан кийин жумушка кетиш керек. Тез-тезден бышырып. Сиз уй этин, мал этин жакшы көрөсүзбү же койдун этин жакшы көрөсүзбү? Негизи койдун этин жакшы көрөм. Койдун эти мага көбүрөөк жагат, бирок ага эме врачтар мага эме берди эле, койдун этин жебе деп. Аз же деп, Аз же деп. Көбүрөөк уйдун этин же деп. Уйдун этинби? Жеңилирээк келип турат да. Жеңил деп. Сиз деген көлдүн кулуну болосуз да. Көлдүн кулундары көбүнчө балык менен тамактанчу эле. Албетте. Балык демекчи мен чын эле көлдө төрөлүп өскөнүмө байланыштуу. Менин тайларым ушу Тоң районунун Кызыл Туу деген айылында турушат. Тагыраак айтсам, эми азыр Кызыл Тууну баардык биздин кыргызстандыктардын баардыгы билип калды болуш керек. Азыр Боз үйчүлөр айылы деп. Боз үйдөн конкурста уткандыгы тууралуу? Ооба, Боз үйдүн мекени десек болот. Жылаң Боз үйдүн жасалгасын, Боз үйдүн өзүн кереге, ук түндүгүнөн бери жасап, кийизден бери жасап жүрүшөт. Таланттуу апалар мекени. Таланттуу апалар мекени, Боз үйчүлөр мекени. Мен жаңы ат коюп койдум окшойт. Анан
мен эми ошол жерде төрөлгөндүктөн бизде азыр биздин жеке эле Кыргызстан эмес, башка мамлекеттен, чет өлкөдөн дагы келип эс алып дарычылыкка дарыланып кетип атышат. Тузкөл деген Тузкөл деген жер бар. Ошол жерге барып, өзлөрүнүн жанагы ар кандай ооруларга шипа кылып, барып ошо Тузкөлгө барып дарыланып кетип атышат. Ыйык жерде. Көл негизи Биз бала кезде болсо биз ошол жерден кой кайтарып, койлорду ошо туздуу суудан ичирбегиле деп мындайынан айдап өтчүбүз. Эми ал бала кезде жөн эле суу болчу. Мен азыр ойлоп атам да, сен айтат го депчи, азыр туздуу сууга жүнчүмдү айтат. Жок, ошол жерден кой кайтарып өткөндө ошол жерден туздуу сууга жолотпой алысыраак айдап өтчүбүз да. Анан кийин эле ошо Тузкөл мына ушинтип Атагы чыкты. Атагы чыгып, чет өлкөлөргө чыгып. Негизи биздин Кыргызстан бай мекен да. Көл эле өзү эмне деген суу, туздуу суу деп атасың. Албетте биз сыймыктана турган жерде. Ошол жерден төрөлгөн кулун сиздей болуп таланттуу болуп чыгат экен да. Көлдүн тузу оор, куму алтын деп коет го. Ансардай ошол жерден төрөлүп, анан жана айтайын деп атканым, балыкты көбүрөөк жазап жечүбүз. Тайкелерим балык кармап берчү. Ал жерде форель деген чоң форельдерде азыр анчалык форельдер чыкпай калды, бирок форель жеп чоңойдук. Чынын айтсам өзүм кармаган жокмун, тайкелерим кармап кетти. Ушунча жүрүп балык кармаган жоктуңбу? Койчу. Азыркыга чейин балык кармаганга кызыгам. Эми кайырмак менен кармачубуз, чоң форельдерди болсо багы деге менен сайып кармап келишчү да. Чоң балыктарды. Эми түнчүндө барып кармап келишчү. Айбек, эми мына мен туурап атам. Мен ойлоп атам да, эми сен ушунчалык домбура кармаган, комуз кармаган, дегиле аспап кармаган ушундай колдоруңду тууратпайлы өзүм эле туурайынчы деп, сен мага айтып турсаң, андан көрө муну кош, тигини кош деп. Сенин табитиң боюнча мен туурап бышыра берейин. Анда жана сүйлөшкөн боюнча тамакты мен жазайын. Сен айтып турасың, мага буйрутма берип. Менин буйрутмам болсо ыр, сиз тараптан бир жакшынакай ырды укмай. Жакшы болот анда. Мен сен ырдаганча мен казанды күйзө берейин. Кандай дейсиң? Казанды күйгүзө бериңиз. Ага чейин мында сиз кептерип тура берсеңиз. Мен тура берейин. Мен анда Нарымбек Калыбаев деген обончу бир жигитибиз бар. Ошол Нарымбек Калыбаевдин Аттиң арман деген бир жакшы чыгармасы ушу репертуарыма кошулдап жүрөм. Ошол чыгарманы тартып алып берейин. Абдан сонун. Көзүмдөн тамчы куюлуп жерге тамды, ашыгым ардагым кайдыгер карабачы, жалгыздык туңгуюкка ыйлатып таштабачы. Аттиң арман жүрөгүм чок, эми менин сүйгөнүм жок. Экөөбүз түшкөн сүрөттү өртөп салган, мага кереги жок, керегиң жок. Ачыгын айтчы, арманда калтырбачы. Берилип сени сүйдүм, алдандым дагы күйдүм. Каректен жашым тамып, сел болуп агып бүттүм. Аттиң арман жүрөгүм чок, эми менин сүйгөнүм жок. Экөөбүз түшкөн сүрөт
салган мага кереги жок, кереги жок. Аттың арман жүрөгүм чоң, эми менин сүйгөнүм жок. Экөөбүз түшкөн сүрөттү өртөп салган мага кереги жок, кереги жок. Өртөп салган мага кереги жок, кереги жок. Ой! Жүрөктү эздиң го, жүрөктү эздиң. Сүйүүнүн арманына. Азыр мен ойлоп атам да сен ырыңа байланыштуу эми үй бүлөңө сөз келди окшойт да. Байлык ба эрип кетер муз дейт. Бийлик бул учуп кетер куш дейт. Ал эми бала артта калар из дейт. Ансыңар сен дагы балалуусуң, келинчегиң бар, үйлүү жайлуу болдуң, жана айтып кеткенде ушу үй бүлөң жөнүндө бир аз айтып кетсең. Келинчегиңди дагы жакшы тааныйм. Ал келинибиз ырдап да жүрөт, жар айтып жүрөт. Көп эле адамдар жарга чакырып атышат. Ооба. Эми үй бүлө тууралуу айтсам, мен келинчегим да ушу чыгармачылыкта кошо аралашып жүрөт мени менен. Өзүңүз айткандай, биздин дуэттерибиз бар калган. Эми азыр дагы ушу жаңы чыгармалардын дуэттердин үстүндө иштөөдөбүз. Андан сырткары бизге 5 баланы төрөп берген, 3 кыз, 2 эркегим бар. Куттуктайм сонун. Улуу кызым 4-класста окуйт. Андан кийинкиси 2-класс, андан кийинкиси 1-класс. Улуусу кыз турбайбы? Улуусу кыз. Жай, отур, улуусу кыз турбайбы? Абдан акылдуу болуп турсуздар да. Биринчи кыз баланы төрөп алса, анан кийин бөбөктөрүн кыз бала бага берет да. Азыр ошондой эле. Жардамдашат, апасына жардам кылат. Багып калат, кичинекейлери да ошол карап калат. Бирдеме болсо эле ошо Нурай деп эле турабыз. Аты да сонун экен. Муну кара деп эле. 5 баланын аттарын баарын өзүңүз коюп атасызбы? 5 тең өзүм койгом. Улуу кызымдын аты Нурай, анан уулум Атай, анан кызым Бегимай, андан кийин кызым Акинай, анан уулум Эртай. Ой, бардыгы ай менен. Ай. Эмне себептен? Башында ким ат коет же өзүбүз эле коебуз деп ойлончумун. Бирок мен өзүм башында эле ойлончумун, балдарымдын атын өзүм эле коем деп. Анан Кудай буйруп өзүм эле койдум. Биринчи төрөлгөндө аябай сүйүнүп, жентектешип дегендей. Нурай деп. Андан кийин больницадан чыгаргандан кийин атын кадимкидей азан чакыртып, Нур деген биздин пайгамбарыбыз болгон экен. Ошо Нурдун атынан деп коюп, анан Нурай деп койгонбуз. Абдан жакшы. Калгандары айга окшоштур, анан уйкаштырып. Ар бир балаңдын аты өзүнчө бир философия экен да. Түйү бар философия, бир ой менен атайын багытталып койгон ат экен. Азаматсың. Атайды болсо, ошо Атай Огонбаев атабыздай болуп, атагы чыксын деп Атай деп койгонбуз. Абдан жакшы. Өмүрлөрү узун болсун балдарыңыздын. Рахмат. Эми ошо балдарыңыздын арасынан дагы азыр мында сизге окшоп кыңылда бурдагандар бардыр. Нурай. Азыр эми биз эми билчү эмеспиз буга чейин ушу телевиденияга барганда, суроо жооп болгондо, келечекте ким болосуң десе, ырчы болом деп. Нурай айтып атабы? Үчөө тең айтышат ырчы болом депчи. Анан таң калып каласызбы, алма сабагынан ашып түшпөйт дегендей. Алар да биздин ордубузду басат окшойт деп турабыз. Эми албетте келинчегиң сырдаса, то есть апа сырдаса, ата сырдаса, анан уккан эле ыр болсо, концерт болсо, албетте болсун. Айбек экөөбүз туураган этти мынакей кууруп атабыз. Азыр эт бир аз могу көбүктөнүп, анан көбүгү токтосун, Көбүгү токтогондон кийин анан кызара баштайт да. Отун көйлө кылалы.
Эми Айбек, чыгармачылык тууралуу сүйлөшсөк, азыркы мына 2019 жыл жаңы эле келбедиби? Астыда көп ойлор болуш керек, пландар болуш керек. Балким жаңы ырларды жаратасызбы? Бизди бир жаңы чыгарма менен сүйүнтөсүзбү дегендей. Кудай буйрса, ушул жаңы жылдын эсеби менен мына кечөө бүттү. Бакай Нишарапов деген агабыздын орнуна жазылган сөзү Байдылда Сарнабаевдин Акчыны деген ырына клип тартылып бүттү. Эми монтажда, Кудай буйрса бир жумадан кийин элге тартуулайбыз. Кабай, бүгүн ала келсең сонун болмок экен да. Мейли, анда күтөбүз дагы. Аны эмне кылалы? Пияз турайлы. Пияз арчы эле, Клара. Пияз турайлы. Бул бир пияз азбы дейм? Дагы көрүп пияз арчы коеюнбу? Сиз ачысаңыз, мен муну турайын. Негизи пиязды көздү ачыштырбаш үчүн мен сага айтып кое берейинчи. Мындай кылыш керек да, могу ачыйсыз го. Эгерде шашпай үйдөн дагы келинчегиңе, балдарга тамак кылып бере турган болсоң, холодильникке ачып туруп салып койсоң, бир 10-15 мүнөткөчү. Ачуусу жок болуп калат. Көздөр ачышпайт. Жок, кабыгын ачып туруп холодильникке салып. Анан турасаң, көзүң такыр ачышпайт да пияздан. Эми эсте болот, Кудай буйрса. Мага тез келип турсаң, мен сага көп кеңештерди айтып турам. Сизден кеңеш алып туралы. Буйрса, кана этибизди карап коелу. Этибиз өзүнүн нугунда кетип атат. Келинчегиңиз сиз көлдөн болуп атаса, келинчегиңиз? Келинчегим дагы ошо көлдөн Ананьева деген шаарчадан болот. Ананьева айылынан. Ананьева айылынын Көктөбө деген айылында төрөлгөн. Бирок көлдө төрөлгөнү менен Акталанын тайлары Акталадан, менин кайненем Акталалык болчу. Ошо Акталада чоңоюп, Акталада окууну ошо Акталадан бүткөн. Сиз пиязды балакетте эле сону турайт турбайсызбы? Мен мактанбай эле коеюн. Эми кийинчерээк унутуп калдык да. Буга чейин мен үйлөнө элекке чейин окуп жүргөндө студент кезде. Окуп жок, мектепте окуп жүргөндө биз үй бүлөдө мен улуусумун, чөбүстөн эркекпиз. Улуусу болсоңуз албетте. Анан түйшүктүн баары мага келчү, менден кийинки иним менден 2 жаш кичүү. Түшүнөм. Анан бардык нерсенин баарын өзүм жазачумун. Апаңызга жардам бересиз? Апама жардам берип, апам жумушка кеткенде бизге тыпыр айтып, биз негизи бала кезден эле багы жоош болуп өскөн экенбиз. Кимди тартып калганын атам тартып калган го. Сиз өзүңүздү Апамды тартсам кичине сүйлөп. Сиз өзүңүздү деп эсептейсизби? Мен жоош элем, мен атамды тартып жоош окшойм. Апам кичине сөзгө байырактан. Биз кичинекей кезибизде азыр эсимде да, ошо окуй элек кезимде бир 5-6 жаштарымда бизди үйгө камап кетчи, иним экөөбүздү. Ал убакта бардык эле үй бүлө ушундай болчу да. Анан анда мен эс тартып калганда ошол эсимде да. Ага чейин болсо бизди белибизден жип менен байлап туруп, кроваттын бутуна байлап койчу экен. Эшикке чыгып кетпесин деппи? Ошол жерде ойноп уктап калчу экенбиз. Анан кийин эс тарткандан анан кийин өзүбүз баягы үйдө жалгыз калганда үйлөрдү шыпырабыз, жууйбуз. Иним мен бир гана камыр жуурганды билчү эмесмин. Иним камыр жуурчу, нан жасачу. Калганы үйдү шыпырып, полду жууп, кирди жууп дегендей бар. Сиздин апаңыз Азамат, апаңыз бактылуу экен да. Ушундай балдарды багып өстүргөн, бардык жакка үйрөткөн, анысы келгенсип мындай таланттуу кылып сизди төрөгөн. Кыргыз элине эмес, башка мамлекетке дагы сиздин атаңыз чыгып атат. Апаңыз абдан сыймыктана турган балдардансыз, чынын айтканда. Рахмат. Бардык ата-энелерге ушундай баланы каалайт элем, сиздей болгон. Рахмат. Буяктагы этибиз, курдагыбыз өзүнүн нугунда ишин кылып атат. Баржан, мен да колумду тийгиз коеюнбу? Ошону жаңы эле айтайын деп аткам. Айбек, мындай эркек жасаган тамак таттуу болот го, сен өзү кол менен бир аралаштырып койчу.
Бисмилла. Ушинтип курдак жасап атканда, курдак куурулуп атканда кичине жебийгиң келип кетет го. Бирөө моско салыппы? Келинчегим да кээде ушинтип куруп атканда аз билип калды да. Деп мынтип Оза салып. Ал адат баарыбызда эле бар. куурулуп атканда аябай даамдуу болот го. Негизи баягы тамактын бышканы эмес, ошо бышырып аткан процесси кызык го. Ооба. Бышкандан кийин жеңил берет. Мындан кийин муну кошобуз, тини кошобуз деп анан аягында баягы бышканда бир өзүнчө бир башка да. Ушул бышырып аткан процесс өзүнчө бир кызык эмеспи? Эми Айбек мындай кылбайлы, бул этибиз бир аз дагы дымдалат да. Дымдалганга чейин да убактыбыз бар экен да. Жана бир ырга аз болуп калды деп ойлойм да. Дагы бир ырды коштоп ырдап койбосоңуз болбойт. Жакшы болот анда. Дагы бир эски чыгармалардын бири Аскар Исаевдин сөзүнө жазылган Атайбек Бөдөшев агабыздын Еңсөө деген чыгармасын ырдап берейин. Бул чыгарма 75-жылы жарык көрүптүр. Ошон үчүн Бул ырдын тагдыры узун да. Бул ырда канча адамдар тарбия көргөн. Закындап кеткен элестер түшпөсөң эске киместер түшүрөт жүрсөм аралап кызгандак терген белестер жалындап өткөн мезгилди жашалам көзбөң эместер күлтүргөн терсек сыдырып сылаган жүзүң кыдырып эркелеп тостуң ошондо тентисе тентек сыдырым болбой эмне деп ичимден тынгам сызылып балтыркан терсек караган балтырың чийип канаган карабай ага кечкенсиң суктантып сууга жалаган суу болуп калбай эмне деп ойлорго чөккөн маламан эзелкиң ойлор аламан булутта эрип тараган жаштыктын жашыл мелесин элгиче кетпет санадан азырда жүрөк зырп этет кызгалдак көрсөм таладан кызгалдак көрсөм таладан кызгалдак көрсөм таладан 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 Жүрөктү эздиң го. Айбек, мындай эскерүү, жаштык баарыбызда бар да. Ким гана өткөн эмес жаштыктан айтчы, баары өткөн. Албетте. Өзгөчө бага биздин Кыргызстандын талаасы, баарыбыз айылдескөнбүз да. Ай. Айбек, сен уруксат берсең, кичине мен өзүмдүн рецептимди кошуп койсом эмне болот дейсиң? Болот, Болот, болот. Андан муну соевый соусту берчи.
Негизи соевый соус этти жакшы көрөт дагы, эт соевый соусту жакшы көрөт экен. Экөө кошулганда ушундай бир сонун даам берет экен. Жытын байкап атасыңбы? Такыр башкача болуп калды жерде. Негизи Айбек курдактыңчы абдан көп түрү бар экен. Кыргыздардын курдагы өзгөчө, казактардын курдагы өзгөчө, Тувада өзгөчө, монголдор өзгөчө. Негизи бизге окшогондордун бардыгы этке жакын эмеспи? Анан кийин түркүн кылып түрлөрү көп экен курдактыңчы. Бүгүнкү биздин түрүбүз өзгөчө түр болот деп ойлоп атам. Буюрса. Автору Айбек жана Клара. Бир башкача өзгөчө курдак. Азыр болсо соевый соусту кошуп койдук, ал этке бир аз жумшартат да. Эми пиязды 2 бөлүп салсак болот. Могу сен туураган пияз жука болбоду. Муну бир аздан кийин салалы, биринчи могу меникин салалы өзүмдөй болгондор да. Калыңыраак туруп алгандарды. Iya. Калыңыраак туруп алгандарды. Калыңдарды. Мен кичине соевый кошуп койдум, даам берсин деп. Терести да кошобуз да? Тетеги эгерде мындайда ачууну жакшы көргөндөргө ушундай калемпирди кошсок болот да. Мен кошконду жакшы көрөм. Бирөө өтө ачуу болбойт. Муну кошолу, кичирээинен бирди кошолу. Бул калемпирди жайында, жазында, күзүндө терип алып туруп, анан кийин морозиликке сактап коелу. Аны эригенде ушу боюнча эле кайра. Күзүндө мынтип калемпирди чогултуп морозиликке салып койсоң, муздаткычка. Анан алсаң кадимки эле могу терип келгендей эле болуп турат да. Анан майдалап турап кош койсоң. Үзүп келип туруп эле? Салып коесуң. Жок, тузу жок. Тузу жок эле салып коесуң. Телекөрүүчүлөргө дагы жакшы маалымат болот деп кош керек. Телекөрүүчүлөргө да абдан жакшы маалымат. Монтип эле калемпирди ушу боюнча эле муздатычка муздатып койсоңор, эритсеңер кайра ушу боюнча эрип калат, сонун болуп. Анан биздин курдакка ушунча жетет болуш керек, бир аз эле. Өтө ачуу болгондо болбойт го. Ачуу болуп кетип, Айбектин курдагы апачуу болуп калыптыр деп жүрбөсүң. Анан кийин ырчылар да өзгөчө тамактанат эмеспи, Айбек? Ашканага келгендиктен мен сенден дагы бир сурайын деп атам да. Ырчылар өзгөчө тамактанат эмеспи депчи? Айырмаланат да эми жөнөкөй адамдарга караганда. Эми такыр көп айырыланбаса дагы тандап жейт эмеспи тамакты? Кандай дейсиң? Эми башкаларын билбейм. Сиз кандайча? Мен камыр тамакты жакшы көрөбүз, биздин үй бүлөбүз менен. Мына Айбек кошула турган нерсенин баарын коштук. Чеснок, пияз, ачуу калемпир бүт баардыгын коштук. Эми мындай бууга дымдап коелу. Бир аз турсун, бир 20 мүнөттө, 20 мүнөт турсун. Ага чейин бир аз эс алып туралы, ковурашып туралы. Мына Клаража, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин тоңдун курдагы даяр болду. Көрүнүшү сонун, эми дамын көрүш керек мунун. Дамын көрүңүздөр. Кел Айбек. Келиңиз. Көрүнүшү жакшы. Эми дамын көрөлүчү. Сонун. Сонун экен. Жуп жумшак этитми эле. Бул этти да айтпай калыптырмын, жана мене мамалактын эти. Сонун болуптур, абдан сонун болуптур. Сонун аябай даамдуу болуптур. Ушундай кылып жасап жегиле. Телекөрүүчүлөрдүн баарынын аппетитин ачтык окшойбуз, Абдан сонун болуптур. Керемет. Өңү да сонун болуптур. Эттин өңүнө мынтип кызыл калемпириң, жашыл калемпириң кошулуптур беле. Керемет. Ак пияз менен ак мөңгүдөй болуп сонун болуптур. Керемет. Рахмат. Айбек, сага кааларым ишиңде ийгилик болсун. Жанар эки айтып кеткен балдарыңдын, 5 балаңдын жакшылыктарын көр. Эми 5 бала менен токтобостон баатыр апа болгула, баатыр эне болгула, баатыр ата болуңуздар. Кудайым кааласа. Дайыма жакшылыктарды тилейм сага. Айбек, тамагың абдан даамдуу болуптур, курдагың. Эми ушундай даамдуу тамак менен бир көңүлдүү бир музыка уксак, ырды уксак. Жакшы болот, анда Байдылда Сарыноговдун сөзүнө жазылган
Бакай Нишарапов агабыздын ошо чай үстүндө отурурдаган Акчыны деген чыгарманы берейин. Чаңкаганда чай ичкин деп сен маган билек кылып берген элең жаш суу колдон түшүп сынып калды кокустан эй атаган ат өмүрүнүн аздыгы Акчыны эй Акчыны атаган ат өмүрүнүн аздыгы Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына ушинтип бүгүн биздин мейманда өзүңүздөр көрүп тургандай Айбек Касымов болду. Ушуну менен сиздер менен коштошмокпуз. Айбекке чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Үй бүлөсүндө бактылуулукту каалайбыз. Жакшынакай болуп, мындан ары дагы өсө беришине тилектешпиз. Эгерде тамактанып жаткан болсоңуздар, тамагыңыздар таттуу болсун. Кайрадан көрүшкөнчө биз сиздер менен коштошобуз. Сак саламатта болуңуздар. Seni sungan perizat ey Yaşasa ken jar menin ıntıma